Саламатсыздарбы китеп сүйүүчүлөр? Өзүңүздөр билгендей эле 14 февраль китеп белекке берүү күнү деп жарыяланганына 1 жылдын 100 болуп калды. Барыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Анда мен китеп жөнүндө кыскача маалымат айта кетейин. Мен жакында эле Китеп кой Кара көл деген конкурска катышып, мына ушундай өчпөс из калтыргандар деген китепти белекке алдым. Бул ийгиликке жетишимдин себеби дагы китеп болду. Ал бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы. Ал китеп өтө кыска жана нуска жазылган, бирок анын мааниси, таасири өтө чоң. Бул китеп дагы тарых жөнүндө жазылган. Ошондой эле өзүбүздүн Кара көл шаарыбыздагы Дүйшөн Кулшопоков атындагы Байыш Мусуралиев агайыбыздын дагы китеби бар. Бул китеп кыргыз тил жана кыргыз адабият жөнүндө жазылган. Андан мурун дагы бир конкурска катышып, Чыңгыз Айтматовдун китебин утуп алгам. Бул Ак кеме тууралуу жазылган. Бул китептерди сиздерге дагы сунуштайм. Мен ушундан улам, эч ким эч качан китепсиз ийгиликке жетише албайт деген ойго келдим. Мен келечекте мугалим болгум келет. Анткени мугалим китепке өтө жакын адам. Өзүмдөн кийинки окуучуларга көптөгөн жакшы нерселерди айтып үйрөткүм келет. Ушул эжей агайлардан сабак алып, чоң гана ойлор деген темада китеп жазгым келет. Мына достор, китеп менен дос болсоңор кандай гана керемет. Сөз байлыгыңар көбөйөт, ой жүгүртүүңөр жакшы болот. Ошондуктан баарыңарды китеп окууга чакырам. Келгиле достор, жашоо биргелик. Жакындарыбызды жума сайын, ай сайын болбосо дагы 1 жылда 1 китеп белекке берип кубантып туралы. Самандаш кел китепти сактайлычы, китептин улуулугун тактайлычы, жулуп алып барагын айрып салбай, китепти көп окуп бактайлычы.